Мен ойлогондой эмес экен дейм, Швеция ачыгын айтканда. Бул жакта эмне жумушта иштейсиңер, айлык канча деп. Көздөр чагылар, сүйрөп барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүн карап жалында, ойлор Жандар, биз Скандинавия өлкөлөрүнүн арасында жайгашкан эң чоң торговый центрга келип атабыз. Бул центр эме деп аталат, Mall of Scandinavia деп, Скандинавиянын жүрөгү. Жана ошондой эле ушул жерде жайгашкан футбольный стадион. Мурда Friends Arena болчу, азыр деген Strawberry Arena, клубника. Типа формасы клубникага окшошпу, билбейм неге клубника деп коюшту. Жакында 1 жыл болду, примерно 1-2 жыл болду клубникага алмашканына. А так бул Friends Arena болчу. Азыр биз деген Mall of Scandinavia'nын ичине кирип, силерге сонун видеолор тартып беребиз. Так что до конца аягына чейин көрүп тургула. Strawberry Arena. Мен мурда ушул жерде 5-6 матчты өткөргөм, эме болуп, стюард болуп. Бул жакта Айко менен Хамарби, Айко, Мальмо важный матчтар болчу. Ошолордо мен ушул жерде болчумун. Парковкасы булардыкы. Сонун парковка. 2 саат бекер, 2 сааттан кийин анан кийин төлөмөй. Мен биринчи жолу Швецияга келгенде мен ойлогондой болбой калган. Мен ойлогондой эмес экен дейм, Швеция ачыгын айтканда. Бүгүн ошол чындыктардын баардыгын силерге айтып берем. Мен 2023-жылы 1-мартта Швецияга келгем. Эл катары эле келип, Швецияга 1 жыл иштеп кетейинчи деп. Через Польша виза алгам. Польшада 2 күн туруп, анан кийин через паром эмеге өткөм, Швецияга өткөм. Швецияга өтүп, мен ойлогом Москвадагыдай кылып эле жумуштардан жумуш тандап жүрөм, каалаган жумушумда иштей алам, бир аз англисче билсем болду деп. Бияка келгенде англис тили дагы бир аз кыйын болду. Анан кийин документ аябай кыйын болду, туугандар. Документиң жок болсо бул жакта жумушка кириш өтө кыйын экен. Анан тил билишиң керек экен. Орусча деген бул жака өтпөйт. Ошон үчүн эң биринчи жака келип атканда деген англис тилин үйрөнүп, анан колдогуң келсе биринчи документ менен эле келген аябай жакшы экен да. Неге дегенде кышында кээде жумуш жок болуп калат, кээде жумуш бар болуп калат. Дагы кандай кыйынчылыктар болду менде. Алдыда угастар. Бул жакта эмне жумушта иштейсиңер, айлык канча деп менен аябай көп сурашат да TikTokто туугандар. Ошолорго бүгүн YouTube'дан көп тартпайын атам. Бул жакта эң кыргыз туугандарыбыздын иштеген эң көп жумушу бул стройка. Краскаламай, кафель коймой, подсобник деп мындай өзүбүздүн тилде эле сүйлөй берейин. Алардын айлыгы кандай? Айлык деген биз келгенде саатына 100 крондон төлөчү. Ал саатына 100 крон деген примерно 9-10 доллардан айланат. Бул эң минимальный айлык. Саатына 100 крон. Эгер колуңдан көп өнөрүң келсе, устачылыгың болсо 150 крон, 180, 140 ошолорго колуңдун өзүңдүн талантыңа карап жумушчулар төлөп берет да. Анан бул жакта деген айлык деген система жок. Айлык канча деп сурагандар, бул жакта деген саатына төлөйт. Бир айда канча саат иштейсиң, мисалы 170, 180, 200 саат иштесең ошолорго төлөп берет. Ай сайын айдын аяктарында 25-нде ушундай айлык алат. Анан элдер ушинтип ар бир айдын 25-нде ушундай торговый центрларда кыдырышат. Анткени дегенде баарында айлык көп, акчасы түштү, жакшы тартпос элдерди. Баары майрамдашып, акчаларына жыргашып жүрөт. Каралачы туугандар, бул деген Швециядагы эң чоң торговый центр. Мына кухня, азыр бул жак кухняда эл баары тамактанып. Бул жерде отурат шведтер. La Botanica деп. Так, туугандар, менен бияктан көбү сурай берет да ошо. Швецияга кантип барса болот, кандай жолдор бар деп.
Швецияга келиштин жолу туугандар. Мен биякта кээ бир балдарга жолугуп калып атам. Кээ бир балдар окууну бүтүп, мектепти бүтүп эле бияка окууга өткөн балдар бар экен. Ага өзүнчө бир программа керек. Анан кийин ветеринар болуп иштеп жумушка келген балдар бар. Аларда ветеринардын диплому болуш керек, же болбосо ошол жакта окуп атканда студенттер келет экен да, 2-3 курстагылар. Андан башка туристический виза менен келсе болот. Башка жактын рабочий визасы менен келсе болот. Мисалы туристический визаны мисалы Италия, башка Францияларга алып, бул жакка келип, анан кийин бул жактан эмеге тапшырат. Не деп койчу эле? Азилгө тапшырат. Ал деген беженство болобу ушундай. Анан беженстводан күтөсүң, ага мүмкүнчүлүк берилет. Примерно 1 жыл, 6 ай. Может, историяңар жакшы болсо, ал жактан виза алып калышыңар мүмкүн. Историяңар жок, начар болсо, хотя бы 1 жыл иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Башка жактын рабочий визасы менен келгендер нелегально иштей берет, бирок официально айлык ала албайт. Еще жумуштан кармалып калса, жумуштан депорт болуп кетет. А так Швециянын ичинде рабочий виза менен жүрүп, гулять этип жүргөнгө болот. Да, эмне бар? А так Швеция жакшы туугандар, эли жакшы, тынч, коллегаларың жакшы. Эч ким менен иш болбойт. Сен канча айлык аласың, канча балаң бар, канча бир тууганың, алар жөнүндө вообще булар жеке жашооңо кирбейт экен да. Мен канча шведтер менен иштейм, бирок андай жеке жашоо болбойт, только жумуштар жөнүндө эле сүйлөшөбүз. Анан туугандар, Швецияда расход боюнча айта кетсем, Швецияда расход мисалы эгер бойдок адам болсо, бир айына квартплатасы $200-250 кетет, интернети $50 кетет, анан проездной $100 кетет, анан тамак ашы $200-250 кетет, бир айлык. Швециядагы чыгым ошол болот, анан еще да майда чүйдө көчөдөн жейсиң, магазинде бир нерсе сатып аласың, ал жагына примерно $100 кочсоңор, ошо менен расход бир айлык ошондой чыгашы болот. Анан кийин айлыкты эзептей бересиңер. Мынакей туугандар, жана күн жарыкта чыгып, атайын ушу силерге көрсөтүп коеюн, маалымат берип коеюн деп чыкканбыз. Азыр болсо кеч кирип калды уже. Саат 4:30 болуп калды. Бул жакта кышында саат 3'те эле караңгы кирип калат экен. Ошон үчүн кийинки видеолорду кандай кылып тарталы, суроолордон жазгыла, комментарий жазгыла, лайктардан баскыла, атыш эле катталып койгула. Чоң рахмат.